Саламатсыздарбы, урматтуу замандаштар? Адаттагыдай эле сабагыбызды баштайбыз. Агайдын өзүн өзү тарбиялоо асыл инсандык сапат китебинен кесипкөйлүккө өзүн өзү тарбиялоо сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Кесиптик даярдыкты биз жогорку окуу жайлардан алабыз. Бирок бизге жогорку окуу жайларды бүтүп келгендер шакирт катары гана келип, турмушта, практикада диплому бар, ал эми кесипкөйлүгү жок экендиги көрүнүүдө. Себеби адис бул жогорку окуу жайды бүтүргөн адам болушу мүмкүн. Ал эми кесипкөй бул адистиктин үстүнөн иштеген, өзүн өзү тарбиялап өстүрүп, адистиктин эң жогорку даражасына жеткен адамды кесипкөй дей алабыз. Өз адистигинин, мисалы, дарыгер, мугалим, агроном, инженер жана башка кесиптегилер эң терең сырларын, жаңы усулдарын, ыкмаларын өз алдынча иштеп жатып, аны иш процессинде тажрыйба жүргүзүп, байкап, өнүктүрүп, өзүн өзү тарбиялоо болот. Биздин эксперименталдык тажрыйба көрсөткөндөй, эч кайсы жогорку окуу жайлардын окуу китеби, усулдары, практика күндөлүк турмуш бергендей маалыматты бере албайт. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар, турмуш өзү бул практика. Демек, бул өтө терең, көп кырдуу болгондуктан анын баары жогорку окуу жайлардын китептерине кирген эмес. Аны кызыккан, ынтызар адис өзү иш процессинде издеп, таап алуусу зарыл. Демек, кесипкөй болом деген адам өзүн өзү тарбиялап, багып өстүрүүсү мүмкүн. Ал эми кесипкөйлүккө умтулган адис ушул кесиптин казанында кайнап, эч кимге байкалбаган назик ичке жактарын байкап, аны өзүнө сиңирип алат. Кесипкөйлүктү максат кылып, изденип, өзүн өзү өстүргөн адис мыкты кесипкөй болуп чыгат. Күндөлүк турмуштун өзү бул жогорку окуу жайлардын китептерине, программаларына киргизилбеген өтө көп маалыматтарга бай. Демек, кесипкөй болом деген адис ошол күндөлүк турмуштун китебинен окуп ала билүүсү зарыл. Эми ошол кесипкөйлүккө жетүүнүн кээ бир жолдору менен тааныштырабыз, көңүл буруңуздар. Жогорку окуу жайларда өтүлбөгөн илимий эмгектерди өздөштүрүү. Мисалы, мугалим окуучулардын мүнөздүү, окшош каталыктарынын себептерин, ал эми дарыгер болсо, дарылануучунун сыркоолуп калуусунун себептерин, агроном өсүмдүктөрдүн эмне себептен саргарып калуусун, кайрадан жашарып өсүп келүүсүнүн себептерин изилдөө. Ошол иш жөнүндө жалаң гана окумуштуулардын эмес, иштеген, өз кесибинин мыкты кесипкөй адамдар жазгандагы эмгектерден окуп үйрөнүү. Ошол иш процессинде адис иштеп жаткан ишинен, адамдардан, нерселерден үйрөнүү. Мисалы, мугалим болсо окуучулардан, врач пациенттеринен, ал эми агроном өсүмдүктөрдөн. Анткени алардын ар бири кесипкөй болууну каалагандар үчүн өтө чоң маалымат, тажрыйбанын булагы болот. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар, булар үчүн адам өзүндө психологиялык сапаттарды тарбиялоосу зарыл экен. Алар кайсылар? Биринчи, адистигин сүйүү. Экинчиден, өзүнүн адистигинин элге керектигин, зарылдыгын түшүнүп, элдин ыраазычылыгына, сүйүүсүнө умтулуу. Үчүнчүдөн, үйрөнүүгө өзүн өзү тарбиялоо. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар, өтө маанилүү цитата. Өзүн адистигине арнап, эмгегинен рахат алуу, айлык үчүн эмес, рахат үчүн иштөө. Бешинчиден, ак ниет менен иштөө, чыдамдуулук, эрктүүлүк менен иштөө. Жогоруда айтылган жолдор менен өзүн өзү тарбиялап, кесипкөйлүккө жетишкен адамдар. Мисалы, Иса Ахунбаев, Мирахимов, Бектур Исаков, Жумабеков. Ошол эле учурда иштеп турган, өз эмгеги менен кесипкөйлүк даражасына жеткен адамдардан барып шакирт түшүп, алардан консультация алып, иш процессинде өзүн ченеп, сынап көрүү зарыл. Агайдын эң жакшы сөзү менен бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Көңүл буруңуздар, ар бир инсан өзүнүн тажрыйбасын анализ кылып, ийгиликтерин талдап, аналитикалык метод менен иштеп, кесипкөйлүккө жетишүү керек деген сөзү менен бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.